Assalamu alaikum, урматтуу Москвадан мекендештер, амансыздар. Сиздер менен кайрадан эле Москва туугандар. Бүгүн 28 февраль, среда, шаршемби. Андыктан иш күнүңүздөр ийгиликтүү, жакшы улансын. Туугандар, мына өзүңүздөргө белгилүү Москва видео каналында сиздерге колдон келишинче маанилүү, пайдалуу, керектүү маалыматтарды чыгарып турабыз. Бүгүн да ошондой дагы бир пайдалуу маалымат сиздерге азыр чыгат. Андыктан дегеле биздин катталуучулар 600 миңге жакындап калды. Подписаться кнопкасını басып, катталып коюңуздар. Бирден лайктан басып коюңуздар. Колдоо катары биз баштайбыз. Биздин таксиде иштеген бир тууганыбыз такси жамаатынын атайын маалымат болсун деп бизге аудио жөнөтүптүр. Ошол аудиону сиздерге угузайын. Талант ака, ассаламу алейкум. Кандайсыз ака, жакшысызбы? Соңуз кандай? Талант ака, мен бирдемени бөлүшүп коеюн сиз менен. Возможно, сиз деле билишиңиз мүмкүн бул тууралуу договор маселеси боюнча. Азыр көпчүлүгү мындай карасам, сиздин комментарийиңиздин астына договор тууралуу көп билгиси келип атат да. Яндекс азыр биздин кыргыздарга как самозанятый болуп барса, договор берип атат. Но трудовой договор эмес бул, как налогоплательщик деген договор. Ошол договордун негизинде бизге регистрацияны продлевать этип атат. Москва и Московская область. Хотя по всей России тоже. Потому что булар налог төлөп атат. Анан көп адаштырып аткан да, как работодатель болбойт Яндекс. Эгер сиз ошону билсеңиз, жакшы, ошону эгер билбесеңиз, мына билип алдыңыз, ошону деле бир жүктөп койсоңуз YouTube'га. Мына көбүнө неме болуп калсын, мындай жардам болуп калсын. Именно ошол трудовой, то есть ошол договор менен регистрация продлевать этилип атат. Биздикилер көп билбейт да буну. Негизи билбейт. Алданып, антип левый договор жасап, анан регистрация кылып, кыскасы маселе болуп жүрө беришет го дайыма эле көйгөй жаратып. Вот. Яндекс трудовой договор бербейт, но бирок как налогоплательщик деген договор берет. Прямой как партнер деген. Биз налог төлөсөк, договор берет, ошол договордун негизинде биз регистрацияга койсок болот экен. Ошону жакында мен бардым, барып сүйлөштүм. Яндекстин менеджерлери ошентип айтты. Жакында таксопарктарды бүт барын милдеттүү түрдө самозанятка өткөзөт экен. Өздөрү айтышты. Вот ошо. Жакында таксопарктар көбү жабылышы да мүмкүн. Мына туугандар, угуп чыктыңыздар. Ушул маалымат эгерде сиздерге кандайдыр бир пайдасы тийген болсо, анда бирден лайк басып, группалар менен таркатып, айрыкча такси группалар менен таркатып коюңуздар. Колдон келишинче маалымат керектүү, пайдалуу болсун. Дегеле туугандар, бөтөн жерде бири-бирибизге поддержка кылып, колдон келишинче жардам берип, дайыма поддержка кылып жүрөлү. Москвада сиздерге таза регистрация керек болгон болсо, баягы эле 8936 111 79 11 номеrini сиздерге сунуштайбыз. Кайрылып, таза регистрация жасасаңыздар болот. Суроо өтүп кеткен регистрацияларды штраф албай узарткан жардам беришет. Туугандар, дегеле бөтөн жерде бөөдө кырсыктан, куру дооматтан, беажал өлүмдөн Аллахым сактасын. Өзүңүздөргө сак, документке так болуңуздар туугандар. Бөтөн жерде баарыңыздарга жакшылык каалаймын. Аман болуңуздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 +7 965 402 93 Мухиддин.